Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз журту. Сиздер менен кесиптешим Айдана Аратбек кызы. Жана кесиптешим Союзбеков Калбек. Арбаңыздар кадырман кыргыз калкым. Жаштар сүйлөсүн теле берүүсү Бишкек шаарына жайгашкан эл аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясынын жалпы жаштары, ошондой эле төрүбүздүн куттуу коноктору менен. Бүгүнкү биздин талкуу кылчу тема жаштар жана коррупция. Коррупция деген эмне? Коррупция дегенди кандай түшүнөсүздөр? Азыркы учурда жаш муундардын ортосунда коррупция деген сөз аябай өтө белгилүү болуп кеткен. Сиздердин оюңуздарды уксак. Жаштар, коррупция деген кандай түшүнөсүздөр? Азыркы учурда сиздердин араңыздарда барбы? Бул жакка чыксаңыздар. Коррупция деп мен башка бир элдердин эсебинен ошо пайда көрүп акча табуу деп эсептейм. Анткени бул көп жерде ушу коррупция орун алган. Мисалы үчүн окуу жайларда деле өзү мисалы үчүн көп балдар окушпайт. Алар ошо окушпайт, анткени алар мындай акчага, байлыкка таянышат да. Анткени алар ойлошот, акча берсем баарынан кутулуп кетем, чоң кызматта иштейм. Сизде ошондой болду беле? Жок, мен андай болгон эмес. Чын элеби? Ооба. Өз күчүм менен окуп чоң ийгиликтерге жетишүүнү каалайм. Азыр сиздердин окуу жайыңыздарда ошондой коррупцияга жол бергендер барбы? Азырынча байкай элекмин, анткени биздин ректор аябай жоопкерчиликтүү ректорлордон деп эсептейм. Анткени биз ректор мындай жүрүм-туруму дагы, көзөмөлдөөсү дагы эң жакшы, балдарды жакшы тарбиялайт, эч качан коррупцияга жол бербейт деп эсептейм. Чоң рахмат. Анда эмесе башка дагы ушуга кошумчалай турган балдар, жигиттер барбы? Баатырлар. Жигиттер, өзүңөрдүн баатырлыгыңарды ушул жерде көрсөтпөйсүңөрбү? Атыңыз ким? Эрмек. Коррупцияны сиз эмне деп түшүнөсүз? Коррупция барбы? В данное время в Кыргызстане или в общем в планете возрослась эта коррупция. Коррупция — это человек, который обладает большими знаниями, я как думаю, да? Они могут взять эти деньги или не деньги, или какие-то информации, взять свою, чтобы им понадобилось что-то, и в корыстных целях это они используют в коррупции. Спасибо. Сиз өзүңүз коррупцияга аралашкан белеңиз ушуларга чейин? Сиз тамаштап жатасызбы? Мен болгону 15 жаштамын, кайда коррупция? 15 жаштагылардын арасында дагы азыр коррупция өнүккөн. Мектеп убагында эле өзүнүн кичинекей балдарга карата ар кандай басынтуулар болот. Сизде ошондой болду беле? Сиз рекетерство менен коррупцияны алмаштырып алдыңыз окшойт. Андайга катышчу эмесмин. Чоң рахмат. Бирок мен айткым келип жатат. Азыркы учурда коррупция мектептеги кичинекей балдарга дагы ар кандай майда акчаларды сунуштап, мага ушуну алып кеп бересиң деген нерселер болуп жатат да. Же буга каршысызбы? Болгон жокпу? Мындайча айтканда мен өзүм катышып калгам. Мени байкелер жиберчү, барып келчим ушундай, өзүм бара албайт да, убакыт болбойт деп. Бирок буну коррупция деп айтканга болбойт. Бул икемчилик да. Мындай ага катары көргөнү да. Ага катары көрүп, өзүм барып алып келейин деп, кээде өзүм каалайм да ушунучу. Чоң рахмат. Коррупция бар дегендер барбы ушул жерде? Коррупция азыркы учурда болуп жатат. Өзүңүздөрдүн мындай башыңыздардан деле өткөрсөңүздөр керек. Ошондой учурлар болду эле. Урматтуу жаштар, мүмкүн болсо активдүү болобуз. Өзүңүздөрдүн ички дүйнөңүздөрдө катылып жаткан сөздөрдү бүгүн чыгарып, ошол нерселерге жооп издеп таап алыңыздар. Мен ойлойм, Кыргызстанда коррупция аябай өнүккөн. Мисалы үчүн биздин Кыргызстаныбызда деген азыр кайсы жерге барбасың, мисалы үчүн каяка, мисалы үчүн военный училище тапшырсаң, мисалы үчүн окуга тапшырсаң, мисалы үчүн иниңди же окуу жайга киргизейин десең, аяка да коррупция да. Мисалы үчүн мынча сом бересиң, мынча сом менен киргизем депчи. Коррупцияны токтотуш үчүн ал өзүбүздөн эле эме кылат го дейм, зависить этет го дейм, айткандачы. Ошон үчүн биз өзүбүздү жакшылап окуп, коррупцияга аралашпай, коррупцияны жеңүүгө аракет кылышыбыз керек. Сиз окууга киргенде коррупция жолу менен кирдиңиз беле? Жок, мен андай кылган эмесмин. Өзүм күчүм менен тест тапшырып өткөм. Рахмат, чоң. Анда эмесе биз агайлардын ойлорун угалы, ар бир адамдын ою баалуу. Теманын аты жакшы болуп, коррупция менен күрөшүү болчу. Коррупция чын эле өзгөчө биз Совет доорунда чоңоюп калган, Совет доорунун жакшы идеяларына сиңип калган адамдарыбыз да. Биздин тилге окшогон жаш кездеги жакшылыгыбыздын көп бөлүгү бул маселеге аралашпаган туш келген. Анан силер чынына келген азыркы жаштар мындай
оорураак биздин жаштыбызга салыштырмалуу оорураак нерселерге туш келиңер. Биз ачыгын айтышыбыз керек. Азыркы балдар Советтер Союзунун убагында балдардай эмес да. Эмне үчүн дегенде Советтер Союзунун убагында Советтер Союзунун бир өзүнө тиешелүү балким бирөөгө жакканды бүгө жакпаган өзүнүн бир идеологиясы бар болчу. Жаштарга көңүл абдан бөлүнчү. Жаштардын пионер организациясы, комсомолдордун организациясы, октябряттардын организациясы ушу тепкич менен өзлөрүнө көңүл бөлүнчү. Жаштарга деген жаштар балдар спорту деген аябай өнүккөн убакта. Балдардын көбү бүт кружокторго тартылчу. Кружоктордун баары бүт мамлекеттин эсебинен төлөнчү. Ата-эне кружок үчүн акча төлөчү эмес. Андан сырткары билим берүүчү ар түрдүү спорттук кружоктор, техникалык кружоктор иштечү. Ошонун баарын биз жоготтук. Биз бир 10 жыл 90-жылдан бир 2005-жылга чейин бир 15 жыл убакытта биз көп нерсени аябай жоготуп алып, анан ошол убакта биздин коррупциянын өнүгүшүнө аябай шарт түштү. Себеби ата-энелер мыкты мугалимдер, мыкты жактарга, мыкты спортсмендерге жиберип, балдарын мыкты тренерлерге жиберип, балдарын спорт менен маштыра башташты. Сүткорлукка өттүк. Акча берип коймой. Тренировкага баш керек, бул тренери айына мынчалат экен. Жакшы курстарга жиберүү. Мурун мисалы Советтер Союзунун убагында англис тилин үйрөнүү, ушул курстарга үйрөнүү бекер болсо, биз акча бере баштадык. Президент ата-энелер өз коом ачып бердик. Коррупцияга ошол убактагы коом коррупциянын башталышын ачып бердик. Азыр эми ошонун баарын ачып берип, азыр баш аягыбызды жыя албай атабыз. Моюн беришибиз керек да, жыя албай атабыз. Азыр карагыла, билим берүүнү карагыла, мектептеги. Жөнөкөй мектеп, частный мектеп, школа комплекс, школа гимназия. Жөнөкөй мектеп окуган балдардын деле билим бирдей, школа гимназиянын бирдей аты. Акча бермей алмай. Биз коомду бөлүп салдык. Дифференциация кылып, баскыч кылып бөлүп салдык. Ар түрдүү саясий нерселерди бүт ошого аралаштырып турчу. Анан коррупция. Садиктен башталат. Азыр кээ бир мисалы окуу жайларды күнөөлөп атпайбы? Коррупциянын башаты ушу окуу жайларда деп. Көп жердеги информацияны карасак, негизинен бала бакчадан башталып атат. Карагыла. Окуу жайда эмес. Биз тияктан азыр мисалы биздин окуу жайда контракттын эң төмөнкү бөлүгү 22 000 болсо, 22 000ге бир айлык садиктин акчасын төлөп берип атпайбы? Биз мына жеке нерселер аябай көбөйүп кетти. Шапкасы да бар. Жеке нерселер көбөйүп кетти. Жеке садиктер, жеке мектептер. Анан ошонун баары коррупциянын өсүшүнө биз аябай жаңы шарттарды түзө баштады да. Билим берүүдө деле. Билим берүүдө биз көпчүлүк убакта билим берүүнүн сапатына карабай, балдардын кээ бир студенттер менен сүйлөшүп көрсөң, өзүнүн жанагы бөтөнчө контракттык окуу жайда окуган студенттерди сүйлөшүп көрсөк, өзүнүн контракт көп окуу жайга тапшырсам, 100 000-дик, 2 000 доллардык окуу жайга тапшырган бала өзүн мен ушул жакта окуйм деп өзүн аябай бийик сезет. Ал сыймыктан анткени мен көп акча төлөп атам, мен байым, мен көп берем дегендечи. Көрдүң, биздин сознаниябыз, аң сезимибиздин баары бөлөк жакка, акча менен ченелген жакка өтүп кетти да. Бүт ушунун баары жанагы ортодо 15 жыл убакта биз коррупциянын өсүшүнө, окуучулардын, студенттердин аң сезиминин өсүшүнө, тескери жакка өсүшүнө. Бир кошумча да, ушул жерде жанагы агайдын сөзүнө кошумча бир агай айтат да, баламды жылына 5 000 доллардан төлөп окутканбыз дейт. Ошо англис тил уклон багытында. Анан баягы жумуштан, кызматтан кетип калгандан кийин ал жөнөкөй мектепке келип калыптыр да баласы. Эч нерсе билбейт экен дейт. Бала эч нерсе билбейт экен, акчасын бергенбиз дейт, бирок анан азыркы ушул жанагы сиз айтып аткан бакчалар, же болбосо мектеп, окуу жайларда азырындай акча табуунун эле жолу болуп калды окшойт көпчүлүгү. Анан жанагы контракт менен төлөгөн кыздар балдарыбызды кетире албайт экен, анткени алар акча берип атат. Анан бюджеттегилер көбүнчө кетип калат экен. Ушуга кандай кошуласыңарбы, кошулбайсыңарбы жаштар? Демек азыркы жаштар акча менен гана баарын чечип жатат экен. Сиздердин оюңуздар кандай? Саламатсыздарбы? Атым Эдер. Мен ойлойм,
жаш кезинде эле коррупцияны көргөн бала бул акча бар болсо баары болот экен деп ойлойт. Азыркы кээ бир балдар акча менен да окугандар бар, кээ бирлер өз күчүнө ишенгендер бар. Башынан өз күчүнө ишенип, өз күчү менен окуган балдар өзүнө ишенип окуп кетишет да. А башынан жаш бала көрсө коррупцияны же акча берип алдыга кетсе, аны көрүп алда ойлой берет да. Акча болсо мен баарын кыла алат экем, окууга да өтөт экем, жакшы да окуйт экем, жакшы да жумушка отурат экем депчи. Өз күчүнө ишенген бала ал өзүнө ишенет да. Мен өзүм окузам, ал жумушка да отурам, ал окууну да окуйм депчи. Менде бир суроо да, ошол өз күчүнө ишенгендер ийгилик жаратабы же акчасы көптөр мындай ийгиликке жетеби? Азыркы убакта бизде коррупция өнүгүүдө да, ошол акчасы барлар отурат да. Азыр агай айтып кетпеди, Рыскул агайчы. Илгерки убакта балдар өз күчүнө ишенишчү да. Бирок азыр коррупция менен алар да өзүнүн акчаларына ишенет да, азыркы балдарчы. Сизге суроо ошондо, демек биз коррупцияны жок кылыш үчүн эң алгач тарбияны үйдөн башташыбыз керек. Өзүбүздүн күчүбүзгө ишенсек, коррупция да жок болот, буюрса. Балдар да өзүнө ишенип жакшы окуйт деп ойлойм. Чоң рахмат. Анда эмесе кыздардан да жоогалы. Насчет коррупции, ее можно обсуждать вечно, так как это большая тема. И если ее просто обсуждать, так как мы новое поколение, и, конечно же, кто по званию выше, они должны прислушиваться к нам. Но если мы будем просто обсуждать, то мы ничего не сможем сделать. Надо предпринимать меры, как-никак. И надеюсь, мы достучимся до министров там, или так как коррупция, она повсюду. Не буду далеко ходить, она, образно говоря, за каждым углом. То милиционеры, то врачи, не буду отрицать, и учителя, возможно. От коррупции никак нельзя избавиться. Өзгөргөн кезде эң алгач өзгөрүүнү өзүңдөн башла дейт. Ошондой биз эң алгач өзүбүздөн өзгөрүүнү баштасак, балким коррупцияны жок кыла алабызбы? Не смогу ответить этот вопрос, потому что если я поменяюсь, то я могу поменяться, а другому я вбить не смогу то, что тебе надо меняться. И Мисалы сиздин жаныңыздагы мындай подружкаларыңыз сизди угат, анын бир туугандарын айтса, ошентип баары коом өнүгөбү деген. она, скорее всего, конечно, поменяется, но это зависит от общества человека. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу жаштар, эң алгач өзгөрүүнү өзүбүздөн баштасак, балким коррупцияны да өзгөртө алабыз. Буга оюңуздар кандай? Саламатсыздарбы? Атым Күмүшай. Жана биз деген Азиз азыркы айткан теманы эле айта кетсем, мисалы деген дүйнө жүзүндө Transparency International уюму бар экен. Ал уюм деген ошол азыркы учурдагы деңгээлди чыгарыптыр. Анын ичинен 133 өлкөнүн ичинен Кыргызстан деген 118 орунда турат экен. Коррупция боюнча, Коррупция боюнча. Буга деген сиз айтып кеткендей эле не только мындайча айтканда студенттер эмес, малый эле жерлер эмес, буга деген көбүнчө күнөөлүү болгон биздин саясатчылар жана депутаттар экен, мындайча айтканда. Жана бул жакта азыркы жаш муундар деле эмес, биздин саясатчыларыбыз, мындайча айтканда депутаттарыбыз өзгөрүлсө, жана аганы көрүп ин өсөт дегендей эле башында чоң адамдарыбыз баштаса, андан кийин жаштарыбыз да өзгөрүлөт деген үчүн мен ошондой ойлорум бар. Жакшы, менде да бир сунуш бар да, балким азырына майрамдар башталбадыбы? Жаңы жылга даярдык болуп атат. Анан ушул биз елка жасайбыз, кооздош керек деп, мисалы 30 миллион ар жак бер жакта акча кетип атпайбы? Анан анча деле акча кетпейт да. Анан ал ошентип биздин баягы мындай майрамдарда да чоңдорубуз, акимдер, башкалар, мэр, жана башка жетекчилер акча мисалы үнөмдөп калып атат да, оң чөнтөк, сол чөнтөк, мисалы мына кээ бир учурларда деле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы деп кээ бирлерге мисалы пайда болду, кээ бир элге зыян болду мисалы да. Ошолорду айтсаңар, мисалы ушул туурабы же туура эмеспи? Балким сен айткандай, ушул балким ошондой нерсе көрсөңөр тартып биздин азыркы заманда чындыгында телефон аркылуу аябай мүмкүнчүлүктөр көп болуп атат. Мисалы биздин ага эжелерибиздин убагында чындыгында мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыркы жаштар мисалы жөн эле туура эмес, мисалы бир нерсе болсо эле интернет аркылуу баарына көрсөтө алабыз. Бул мүмкүнчүлүк чындыгында. Бирок биз деген аны деген тарта албайбыз. Мисалы депутаттар ак үйдө эмне кылып атканын ал жөнөкөй эл билбейт, мындайча айтканда тарта албайт. Жана
мен айткандай эле мисалы деген чоң кишилер баштаса андан кийин биз да баштайт элебиз. Мисалы буякта мындай суроо болуп атат да, сиз айтып атпайсызбы, жаштардан келечек баштап, туура айтасыз, мен да кошулам. Бирок чоң адамдар дагы өзүнөн караш керек. Мисалы деген бекеринен айтылган эмес да, эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп ине өсөт деп. Туурабы? Мисалы жөнөкөй эле мисалы мына азыр жол жөнүндө тартсаңар, суу, мисалы жанагы мусор, таштандылар боюнча да ошолор тартып чыгарсаңар, ошолор менен акча бөлүнүп атат да, туурабы? Анан ошолорду силер да көрсөтүп, элге мисалы мындай тазалык жаатынан болсо, жагандай жагында карап көрсөңөр. Ооба, азыркы заманда биз жана телевизорлордон берилгендей эле рекламалар кетип атат. Мисалы мончанчы номерге мондай кылып чалсаңар болот деп. Ошонун аркасынан азыр негизи эле кыргыз эли көтөрүлүп келатат, мындайча айтканда. Мисалы деген бир нерсе болсо, ошону мен айтып кеткендей эле сүрөткө тартып, видеого тартып келатат. Бирок ошо мен азыркы эле айтып кеткендей, чоңдорду биз билбейбиз. Мындайча айтканда, ак үйдү мисалы билбейбиз. Мындай эле жерлерди билбесек. Туурабы? Серепчилерибизге сөз берели, алардын да оюну кала. Силерди көрүп турам, жүзүңөрдөн 21-кылымдан жаштарын көрүп турам. Чындыгында 2000-жылкыдан өйдө, чыныгы 21-кылымдан жаштар экенсиңер. Силерден үмүт бар. Биз коррупцияны ар бирибиз маани берип токтотсок болот. Баарыбыздын колубуздан келет. Силер студент менен кичинекей мен дебегиле. Биз коррупция билесиңер, эки тараптан куралат. Берүүчү, анан алуучу. Эч качан биз берүүчү болбойлу. Силер азыртадан өз күчүңөр менен окушуңар керек. Мейли 3 ал. Бирок кийинки сессияда болсун дагы ошон 5 аракет кыл. Эч качан акча сунуштаба. Коррупция, мен жакшы билем, силердин алгачкы студент кезиңерден башталат. Силер мурункуларды көрөсүңөр, акча бере каласыңар, эптеп жакшы балдар койдурасыңар, анан кийин кызыл алганга аракет кыласыңар. Ошондон сактансаңар эле, анан агайыңар өзүңөр, агайыңар эжекеңер өздөрү эле уялып калат. Агай, бир кошумчада мындай болуп атпайбы? Булар аракет кылат. Кээ бир балки бул жерде эмес, башка окуу жайларда болуп атат. Алар алмайча койбойт да. Мисалы, бир кыз ыйлап келди былтыр, ушундай көлгө кетейин деп аткам дейт. Анан бардыгыбыздан 24 окуучу студент болчубуз дейт. Бардыгыбыздан 1000 сомдон алды дейт. Мисалы да. Анан барып ошентип баягы барып таксиге жалдырап, үйдөн атам берет деп анан кеттик дейт да. Кээ бир мугалимдер ошондой кылат экен. Анан ошол бүтүндөй мугалимдерге же болбосо окуу жайга таасири тиет да. Ошондой учурда кандай кылыш керек? Эң жакшы жолу бар. Мына азыр эле кыз айтып кетпеди, аты ким? Жанагы сонун сөз айтып кетти. Ушул нерсени үмүт кылбагыла, азыр мүмкүнчүлүк бар. Ар бирибизде смартфон бар, телефон. Интернетти менден жакшы, агайыңардан жакшы колдонгонду билесиңер. Тарткыла ошону, жарыя кылгыла. Азыр кандайдыр бир жерден коррупция же бир жаман иш көрсөңөр, аны ак үйгө же болбосо кандайдыр бир органга жазуунун кереги жок. Интернетке жашнакай журналист сыяктуу кылып, жашнакай тартып, жазып, факты менен, сүрөттөрү менен жөнөтүп кой, өзү СМБ болсун, башка органдар болсун, өздөрү интернеттен алып атат. Билип атасыңарбы, азыр сурамжылоо жүргүзүп издебей эле, интернетте кандай кылмыш болуп атса, ошол жактан алып туруп иш козгоп атышат. Иштин козголуш жолдору, коррупция болсун, кандайдыр бир нерсенин интернет аркылуу жеңил болуп калды. Бат кетет. Ар бирибиз Instagram болсун, соцсеттерди колдонобуз, Facebook туурабы, жакшы. Ошондон бөлүшүп коебуз, болду. Элге жайылып кеткенден кийин калай ошол нерсени жабыш керек болуп калат. Анан жана башында айтып кеткендей эле, эч качан берген кол болбойлу, алган кол болбойлу. Ошол эки тарап эле ыйманга маани берип койсок, Кудайдан коркуп. Бул дүйнө кыска дүйнө. Эртең Кудайдын алдына барабыз. Кыска дүйнөдө сен хан болуп неге жетесиң? Бий болуп неге жетесиң? Хан учурлук, ашып кетсе 20 жылдык, 10 жылдык эле убакыт. Андан кийин кулайт, Кудайдын алдына барабыз. Муунга, келечек муунга, кыргыздын муунун ойлоп коелу. Мына мисал берип кетсем, мен өзүм как теолог катары. Умар деген халифанын учурунда Умар башчы 18 мамлекетти башкарган. 18 мамлекетти башкарган, бирок өзүнүн алдындагы соттор, казыяттар, же болбосо ошодогу банкирлер, бюджетти кармаган, казынаны кармагандар баш ийген эмес. Бир учурда баласы ыйлап келди. Ата, баланчанын баласы жаңы бут кийим кийип жүрөт. Мага да алып берсең болбойбу деди. Балам, мен акчам, айлыгым тиелек деди. А сиз хансыз го деди. Халифасыз го. Айтып алып берсеңиз болбойбу деди. Карызга болсун дагы деди. Макул деди, сурап көрөйүн балам деди. Жаш баланын назарын сындыргысы келбеди. Бирок барып казына башчыдан сурады эле, кечиресиз деди.
мен сизге бере албайм. Биздин казынада ченелүүлүү акча бар деди. Балким сиз канча бир убакыттан кийин берем деп атасыз. Балким сиздин гарантияңыз жок деди, кепилдигиңиз жок. Ошол айлыкты аласызбы, албайсызбы? Деди эле баш ийди. Бирине бири баш ийип жашаган заман болгон. Ошондо гүлдөгөн. Неге? Алар ислам динин таза кармашкан. Ислам менен жашаган. Биз да Кудай буйруса баардыгыбыз динди туура кармасак, туура жашасак, баарыбыз Кудайдан корсок эң сонун болот. Мен Бакыт Асанов, ушул окуу жайда кыргыз тилинен адабияттан сабак берем. Анан коррупция деген пара берүү, пара алуу, анан мыйзамды бузуп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын тез убакыттын ичинде ишке ашырууну көздөгөн жол да, мындайча айткандачы. Анан мына азыр келечекте мыкты коррупционерлер ушул жерде отурасыңар да, чын сөздүн ачыгын айткандачы. Мына келечекте мына мыкты коррупционерлер ушул жерде отурушат да, могу студенттерчи. Себеп дегенде мына могу сентябрь айынан баштап окууга жакшы көз карашта жүргөндөр бар, анан окууга такыр тескери көз карашта жүргөндөр бар да. Анткени кээ бир студенттердин жашоосунда мен мындай ой жүгүртүүсүн байкап жүрөм да, акча баардыгын чечет деген түшүнүккө келип алган да. Билим, маданият, ички сезим, адамдарды урматтоо, сыйлоо, кадырлоо, өзүнүн максатына ошол билим менен жетүү деген сыяктуу түшүнүктөрдүн баардыгын тең унутуп, баардык нерсени материалдык байлык гана чече алат деген түшүнүккө келип калган студенттерди көп көрүп жүрөм да. Ошол себептен мен ушул сөздү силердин намысыңарга тийсин деп айтып жатам да. Эгер силер ушуга макулмун, же болбосо жок мен буга кошулбайм дей турган болсоңор, анда өзүңөрдүн пикириңерди айткыла ушул жерден. Силер деле көрүп жүрөсүңөр, балким айткаңар келбей атабы. Айткан сөз жаман, ыйлаган көз жаман деген сөз бар да. Ректорлор, мектеп мүдүрлөрү, жетекчилер, бала бакчанын жетекчилери мындай ушундай сүйлөшөт экен да, бир жерде отуруп калсак сүйлөшүп атат да, мындай. Быйыл менде сезон жакшы болбой калды депчи. Мындай жакшы болбой калды депчи. Туристтерди кабыл алган болуп. Ошондой болуп калды да. Неге десе, бирөө айтып атат, меники аз эле болуп калды, бир эле машина алдым депчи, бирөөсү мен квартира алдым дейт да. Анан ошол сыяктуу азыр Бакыт агай сонун сунушту айтты да. Ошого кошуласыңарбы? Чындап эле мына жерде мындай экөөнөн башкасы көрүнбөй атат да, калган ушул келечектеги. Азыр агай аябагандай сонун талкууну ортого койду. Бул нерсеге сиздердин көз карашыңыздар кандай? Же агайга чынын эле кошуласыздарбы? Чынын эле ушул жердеги отурган ар бир инсан, ар бир жаш муун ошол нерсеге, коррупцияга баш ийеби? Мен бул агайдын сөзүнө таптакыр кошула албайм. Себеп дегенде келечектин коррупционерлери эмес, келечектин куруучулары отурат бул жердечи, чынында. Эртең күнү ушул болуп жаткан, бүгүнкү күндө биздин бийликте болуп жаткан, ошол эле төрөтканада болуп жаткан, ошол эле тарбиячы жанкыдай садиктерде болуп жаткан, бала бакчаларда болуп жаткан коррупцияны мына бүгүнкү күндө ушул жаштар эртең ошолорду айтып, биз кылбайбыз, биз башкача Кыргызстанды курабыз деп мына ушул жаштар чыгат эртең күнү. Мен ошого ишенемин. Сиздин сөзүңүзгө таптак кошула албайм. Жаштар сиздерге эки тараптуу чыкты. Эми кайсы бирине кошуласыздар? Өзүңүздөрдүн жолуңуздарды азыр өзүңүздөр тандаңыздар. Негизи сиздерге рахмат, ыраазыбыз. Анткени азыртадан баланын жаштык кезинде эмнени айтсаң, ошону кийин өскөндө ошону ойлойт да. Адам баласычы. Азыр деген бар эле мындай карап турсак, орточо ойдо жүрүшөт. Ким кандай айтса, ошол ойго түшүп кетишет да. Азыр сиздер коррупцияны жок кылууну айтсаңыздар, ал балдар ошону ойлошот да. Агай айтты, ошону кабыл алыш керек экен, же ошону ойлош керек экен деп. Коррупцияга хотя 70-80% болсо да алыс болот да. Бирок МТден ошондой алыс болсок, кийин вообще коррупция жоголот деп ойлойм. Мен өзүм журналист болууга аракет кылчумун, бирок азыр негедир корком, коркунуч сезим бар мендечи. Эмне үчүн? Анткени Улан Эгизбаев агабыз эмне болду, ага чейинки журналист агалар эмне болду, балким мен көп көрөм да. Азыркы депутаттар карап турсаңыздар, машинасы ушундай кымбат баалуу машиналарды айдашат. Каяктан алат ал? Карапайым элден эле алышат ал акчанычы. Негизи азыр карап турсак, Кыргызстан ылдый түшүп баратат, карызыбыз да көбөйүп баратат да. Аны ким төлөйт? Кайра эле кыргыз эли, карапайым эл төлөйт да. Алар ичти, жешти, кетип калышты. Биздин эле жаш балдар, жаш кыздар, жаш
өсүп келаткан балдар эле кыйналышы мүмкүн да. Чоң рахмат. Сиз азыр? Сиз азыр Улан Эгизбаевга токтолуп кеттиңиз. Улан Эгизбаев эмне себептен өлдү? Коррупцияга малынганынан өлдүбү? Жок, ал ошол коррупциядагы элдерди жок кылышка аракет кылып же болбосо ошолордун бетин ачып атканда корккондор да болду да. Алар да депутаттар да азыр мындай алардын эмеси көп да, күнөөсү. Ошодон корккондон Улан Эгизбаев агабызды жок кылыш керек болду. Чтоб анын өзүнүн ичинде абири төгүлүп калбаш үчүн же ичиндеги бекитип ичинде сактап жүргөн нерселери ачыкка чыгып калбаш үчүн жок кылыш керек болду да. Эгерде ошол Улан агабыздай мыкты инсандар чыгып коррупцияны ачып, коррупцияга каршы болгондо, балким биздин өлкө өнүкмөк. Ошондуктан өзүңүздөр жаштар азыртан аракет кылыңыздар. Саламатсызбы? Мен бияка деген суроо менен келдим сиздерге. Мисалы деген азыркы учурда мындай долбоор жүрүп атыптыр да, мындай сунуш жүрүп атыптыр. Жана азыркы учурдагы эле жана пара алгандардын жүзүн ачкан адамдар, кызматкерлер үчүн паранын 30% сыйлык катары берилет экен. Буга кандай карайсыздар? Кандарды 100% эле бериш керек болчу да. Мисалы мына былтырдагы тест боюнча эмне болду? Анан дагы деле быйыл эми Кудай сактасын, быйыл кыш кандай болот? Дагы көрсөтөт да. Бул бир. Экинчиден эми бизде жол маселеси боюнча суу, мектеп, кайсы тармак болбосун коррупция бар да. Анан аларды көрүп атабыз бар. Мына мектеп салынгандар экинчи жыл эле кайра иштен чыгып калып атат. Илгерки салынган агайлар кошулат. Союздун убагында салган мектептер. Ошол ойдон турат да. Эмнеге? Анткени ошол жерде чоң паракорлор, коррупционерлер ошол нерсени стандартка жооп берген эмес да. Мисалы деген ушул суроо менен эле мен деген ошол жана коррупциянын 30%-ын алып атпайбы? Ал коррупцияга жатпайбы? Бир нерсенин оюнга алышыбыз керек да. Улумунча. Биз улумун, мисалы биз элден өтүп калдык. Анан улумун өкмөттөн, президенттен баштап азыркы 30 жашка чейинкилерчи, 30 жашка чейинки биз жаштарга эмне мурас калтырып атабыз? Биз ошону ойлонушубуз керек да. Бүгүндөн баштап ойлонушубуз керек, азыр да ойлонушубуз керек. Силердин ата энеңер да ойлонуш керек. Эмне мурас калтырдык силергечи? Бизге силерге биздин мурасыбыз эмне? Биздин силерге болгон мурасыбыз миллиондогон, миллиарддаган карыздар. Бизден наследство деп коет көрсө, бизге ошол силерге калтырып атабыз. Мына улуу муундун жанагы көп сүйлөп айтып депутат болгон агаларыбыздын арасынан баарын эле Кыргызстандын 6 миллион калкынын баарын эле коррупционер деп айткан устор эместир. Бирок ошонун бир 50% мен оюмча 50% аралашкан. Биз силерге азыркы муунга эмнени мурас таштап кеттик? 4 миллиардка чукул акча карызды калтырып кеттик. Дагы эмнени силерге калтырып кеттик? Дагы силерге бүдөмүк келечекти калтырып атабыз да. Бүдөмүк келечекти калтырып атабыз. Ошондуктан мен айтарым, жана граждандык коом деген бар. Граждандык коом аябай активдүү болуш керек. Телефондор жөнүндө, сотовой телефондор жөнүндө аябай жакшы ойду айттыңар. Граждандык коом активдүү болсо, граждандык коом билимдүү болсо, граждандык коом законду сактаса, граждандык коом өзүнүн ар намысын, өзүнүн позициясын бекем тутуп, бекем кармаса, анда ийгиликке жетишебиз. Граждандык коом анын ичинде силерге окшогон студенттер өзүнүн позициясына тура албайт. Эмне үчүн? Анткени жетишерлик билим жок. Балдар, жетишерлик билим жок. Мектептен баштап окуган балдарга карасак, көп нерсесинин баары жазганын карайбызбы, окуганын карайбызбы, көп нерсе. Гимназия бүтүп келдиби, жөнөкөй айылдагы мектеп бүтүп келдиби, балдарда айырмачылык кыйын. Жанагындай эле схема менен бүткөндө биз силерге туура эмес аябай жаман наследство калтырып атабыз. Ошондуктан эмнени каалайм? Сиздер келген агай, мектептердин кайсынысы мындай мыкты келип атат азыр мектептерде? Айырмасы жок. Шаардын мектептери менен айрым мектептердин айырмасы оңой эле. Эки мисал кайдан. Буну кичине темадан четтеп кетебиз, бирок айталы. Ой жүгүртүү жок балдарда. Мына биз логика. Биз мектепти бүткөндө 4 саат, 6 саатка чейин сочинение жазчубуз. Аны баары билет. 4 сааттан 6 саатка чейин математиканын эсебин чыгарчубуз. Экзамен берип атканда. Анын азыр эмне кылат? Анын ордуна мынтип туруп бир галочканы коюп коет. Ой жүгүртүү жок да, сочинение жазчы, чыгарма өзүнүн. Дил баян жазчы. Аны кээ бирөө 1 барак жазчы, кээ бирөө 4 барак жазчы. Азыр балдарды көп балдарга жактырсаң, 3 барактан мыктысы 3 баракты сатып коюш керек.
жетпейт ошого. Демек биз балдарды эмне кылып атабыз? Биз балдарды ойноткон, биз окуп өтөр. Балким ошол жактагы ушул системаны киришкендер да бир эмеге аралашкандар. Айтайын, жана граждандык коомго келбейт, активдүү болушуңар керек балдар. Бир эки мисалды айтайын. Гаилерди граждандык коом тарбиялап салды. Милициялардын баарын. Туурабы? Биринен артынан бирин интернеттер чыгарып, жанагы өзүнүн закондук жолун билбеген гаишниктин баарын бүт үйрөттү. Аны көрүп, бир 5 гайны көргөндөн калган гаилердин баары кокуй. Мен деп жанагы закондун статьяларын барып чесин берип, момда айтат. Силер дагы, силер кимне? Силер да күрөшүш керек. Биздин муун силерге жаман нерсе калтырып кетти. Силер ошону тазалашыңар керек. Бүгүндөн баштап күрөшүңөр керек. Мен айтып атам. Туура эмеспи? Өзүңөрдүн закондуу позицияңарды туура айтканга, туура биргенге, анын ордуна телефон чогуп сабактан качып отурасыңар көп жерде. Рас болбоду. Мугалим жокпу? Жакшы болду. Эшикке чыгып келейин деп балдардын көбү сабактан качып жанасыңар. Көп нерсени унуттуруп атасыңар. Силердин тагдырыңарды, өзүңөрдүн тагдырыңарга өзүңөр көп жерден балдар чаап. Жанагы сен соруң. Албы? Алда коррупция. Ошол жасап аткандар жөнөкөй адамдар эмес да. Ошолор бечаралардын үстүнөн жеп атат да. Балким ошол жана 100% деген балким баягы ошону алып берсе, эгерде бизден бул иштебейт го, баягы айтылган боюнча эле калат да. Ошол бечаранын бир аз болсо бюджети көтөрүлөт эле да. Сиздин оюңуз боюнча бул деген коррупцияга кирбейт. Агайдын ою боюнча коррупцияга кирет. Жок, коррупция бирок ошол табылган нерсени кайра ошол жана тапкан кишиге алып берсек, жана Жармабекке же Бозогүлгө. Ошол Байкуштун 6 баласы, 10 баласы бир аз болсо эмне болот эле? Каржыланып, көмүр алып, кышта жакшыраак чыгып калабы деген ойда. Ачык айтып алып чыгып, мынакей. Могул Ташматты кармадык. Жармабек кармап алган экен, бечара. Коррупциянын да жакшы жагынан бурса болот демек, агай. Жок, коррупциялык жол менен табылган, кармалган акчаны кайра мамлекеттин казасына кайтарып берип туруп, аны пайдаланууга өткөрсө, элдин мындай, анда ал коррупция эмес. Бирок азыркы учурда мамлекеттик казынасына киргендин баары тең эле чыга бербейт го. Туура? Эми мындай, Күмүшай, ал эң туура маселени көтөрүп атасың, кандай жол болгондо коррупция болбойт депчи. Маселен, мен айтып атпаймынбы силерге, башта айтып атпаймынбы? Ушул жерде мыкты коррупционерлер отурат депчи. Мен айтып атканым себеби силердин намысыңарга тиейин деп атканым мындай болуп атат да. Силер оңой жол менен, мисалы үчүн жеңил жол менен ийгиликке жетүүнү максат кылып атасыңар да. Маселен, мына могул жерде студенттер бар да. Окууну ошол мугалим үчүн окуп аткандай окушат да. Таң каласың ошогочу. Милдет кылыпчы. Анан айтат, анда мен жооп бере албасам, мына деген сыяктуу, мисалы үчүн көрүнүштөрдү көп эле жерлерден байкап жүрбөйсүзбү? Анан мен ошол студенттерге дайым айтам да, окусаңар өзүңөр үчүн окугула. Сен турмушуңдан беш алышың керек. Жашооңдон беш алышың керек. Адистигиңди жогорку деңгээлде көрсөтүп туруп анан жашоодон беш алышың керек депчи. Анан силер азыр мисалы үчүн мында мектептен оңой баа алдыңарбы? Акча төлөп. Университеттен акча төлөп оңой баа алдыңарбы? Эми ошол эртең күнү барып туруп бала багат, мына жана жогорку деңгээлде. Элди башкарат, адамдарды дарылайт, жанагыдай экономикалык чоң иштерге кийлигишет, мамлекетти өнүктүрүүдө чоң бутактарга барып туруп кызматка отурушат дагы. Анан үстүндөгү билими жок дагы анан баягы жолго өтөт да. Алтында үйгө киргиси келет, бриллиант тиги эмеге столго отургусу келет да. Башка элдин жөнөкөй карапайым адамдарды басынтып гана үстүнөн турат да. Биз ошондой жолго барбашыбыз керек, студенттер. Ушунун баардыгы тең ушул баалып аткандагы учурдан башталып атат да. Ошон үчүн айтат элем да сиздергечи мындай жолго барбагыла депчи. Же барчулар барбы? Айткыла, жок, андай эмес, биз ага каршыбыз десеңерчи. Мен эми андай көрүнүштүү окуу жайдан бака көрө элекмин, Кудай сактасын. Күмүшай, жакшы долбоорду уккан экенсиң. Бул долбоорду кимдер көтөрүп чыгып атат билбейм. Мен сунушуна жооп берип, кайра сунуш берет элем ушул нерсеге. Жакшы нерсе экен. Мындай баягы коррупциянын бир жоюунун бир аракети десек болот, бирок мен кошула албайм. Неге дегенде, бул нерсе көмүскө түрдө болуп келген, ошону ачыкка чыгарып, элди дагы ошол акчага болгон кызыгуу менен кайра эле баягы көйгөй жаралат да. Муну факты менен айтып бере алам. Бир учурда бир инилерибизден бири ушул талап тоноочулук менен, каракчылык менен алектенип жүргөн, аралашып калган иним айтып берип атат мага. Көчөдөн сотка алып качып 5000 сом, 10.000 сом алып качкан болбогон иш деди. Жана айрыкча тетиги Фучук паркында тоношчу экен да.
Сен алып качсаң деди. Мага айтып берип атат эми. Мага аябай табышмактуу. Бирөөнүн бир канча 100 000 же 10 000 долларын алып кач деди. Эң сага сонун пайда алып келет деди. Сен түрмөнүн төрүндө отосуң да деп мен андай нерсе түшүнүгүм жок. Десем, жок оңой эле. Жол оңой эле деди. Кантип десем, сен алып туруп кач деди. Бир таксиге отур, сен машина менен тоону көздөй кач деди. Аркаңа милициялар келет деди. Мисалы үчүн 100 000 доллар алып качкан болсоң, сага жетери менен 50 000 долларды колуна кармат деди. Сага рахмат айтып, жүзүн жылмайып, колун берип кетет деди. Бул чындык деди. Байке айтып коем, бул чындык, мен аралашып жүргөм деди. Мынакей коррупция. Эми азыр ушул нерсенин эле ачыгы чыгат. Бул жаман нерсе. Сиз айтып аткан элдин бардыгы тең анда изденип калат, телефондорун көтөрүп алып, ким коррупция кылып атат деп. Анан кармадыбы, кармагандан 30% деп атпайсызбы? Анан тигил айтат, сага мамлекетке алып барып мени эмне кыласың? Мамлекет сага 30% берет. Жүгүн деп караңгы жерге алып барат да, мен сага 50% берем дейт. Убакыт зымырап уча берет, ошондуктан биздин саналуу гана мүнөттөрүбүз калды. Өзүңүздөрдүн көөдөндөгү сөзүңүздөрдү айта албай, кийин аттиңде кетпей, чыгып айтып алсаңыздар болот. Урматтуу жаштар. Мен бул жакта азыр бир бададан угуп калдым, что юристтер көбүнчөсү ушул жакта коррупционер болот дешет. Типа будущий коррупционер болот деп. Анткени азыркы жаштар көбүнчө айтышат, что правительствода көп эме алышат, коррупция алышат деп. Биз өзүбүздөн биринчиден башташыбыз керек да, анткени биз коррупция алсак, то биздин эмебиз дагы правительство ушундай болот. Өзүбүздөн кантип башташыбыз керек деп ойлойсуз? Кандай өзгөрүүлөр жаратышыбыз керек? Мисалы үчүн өзүбүз окуп, азыркы биз студент малыбыз, көбүнчөсү ойлойт, что сабакка келбей, жакшы окубай, эми сессия келгенде аны акча менен бүтүрүп койсом болот деп ойлошот. Ошондуктан биз биринчиден өзүбүздөн баштап, жакшылап окуп, өзүбүз үчүн окуп, агайлар үчүн эмес. Азыркы учурда мугалимдердин арасында эгерде сен ушул сабактан акча бербесең, мен сага модул коюп бербейм, сессияны чыгарбайм деген мугалимдер болсо эмне кылат? Кандай чара көрмөксүз сиз? Биринчиден биздин ректорго кабар улашмакмын. Чоң рахмат, өзүңүздүн туура жолуңуздан адашпайсыз, Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүн биздин баатыр жигиттерибиздин сөзүн угалы, жыйынтыктоочу сөздөрүн. Мен жаңы эле эже айтып кеткендей, ал мен сүйлөшкөн болчу. Андыктан биз баарыбыз эле мындай учурга келгенбиз, что акча төлөбөсөң анда эчтеке кылбайм дегенчи. Чынын айтса, юристтер чын эле ошондойбуз биз. Негизи чынын айтып келгендечи, актабычыбыз керек туурабы? Анткени мындай карап көрсөк, тияка жөнөтөт, бияка жөнөтөт, городскойго бар, районовскийге бар, тиякты бүтүр, биякты бүтүр, тигини алып кел, буну алып кел деп бүтүрөт, а болбосо 50 миңди карматып туруп, жаптырып коет да ишти туурабы? А сиз ошо 50 миңди карматып туруп, жаптырып койгон жакты тандамаксызбы, же тияка бияка жүгүрүп, өз эмгегиңиз менен ийгиликке жетүү жолун тандамаксызбы? Я хочу сказать так, коррупция жила до нас и будет жить после нас. Чоң рахмат. Коррупция деп азыр Муафиттен башталат атпайбы азыр, ага айтып атпайбы? Ушул жердин окуучулар, студенттеринен башталат депчи. Бирок бул жерде алып аткан ушул жердин мугалимдери болуп атпайбы, чынбы? Мугалим. Мына келип айтсам, жакшы окуган бала менен жаман окуган баланы алсам, жаман окуган бала акча төлөп бүтөт. Ушул жерде бүтөт. Жакшы окуган бала кызыл менен бүтү дейли. Кызыл менен бүткөн бала бул жумушка кире албайт. Не деген анда ал акча төлөп бир жерге кире алат, чынбы? Жаман окуган бала бүтүрдү, акча бер бүтүрдү, келбеди, бүтүрдү. Ал башка жумушка кирип кетет, ал тааныш билиш или анын өзүнө ишенет, ал не деген өзүнө ишенет, мен кирип кете алам депчи. Анан жакшы окуган бала башка мамлекетке кетет, Россия или Корея, ал жака барып, ал жакшы жумушка кире алат. Ошон үчүн өкүнөт атпайбы алар. Бизде жаман окуган балдар келип, мындай кандайча айтсам, тупойлор иштейт да биздин мамлекетте, депутаттар да айтсам. Бирок ошол тупойлорду жок кылса болот да. Себеби ал биздин колдо, сиздин колдо. Сиз ийгилик жасап, аракет кылып, сиз эгер билип, акылдуу болсоңуз, демек сиз бардык жерден жумуш таба аласыз. Ооба. Азыр менин айта кетсем, азыр биздин колдо, келечек биздин колдо. Биз будущий юрист, мен өзү юристтин эмесине тапшыргам, юристке тапшыргам. Ошон үчүн юристке тапшыргам мен, чтобы коррупцияны жок кылыш үчүн, анан коррупция жок кылыш үчүн бардыгы билет коррупция бар экенин, анан аны берет. Азыр биз бул жерде отургандарда бардыгында эле коррупция болгон, сизде дагы болгон, Байкеде дагы болгон. Неге дегенде бул коррупция бизге чейин жашап кеткен. Сизге суроо берейин. Сиз канча жылдан кийин окудум депсиз? Азыр 3 жылдан кийин бүттүм.
буюрса 3 жыл, арадан 2 жыл коелу, 5 жылдан кийин мен сизди коррупцияны жок кылат деп күтөйүн, Менден күтпең, сиз да аракет кылың. Мен да аракет кылайын, биргеликте аракет кылалы. Аракет кылың. Ынтымак бар жерде ырыш бар. Рахмат. Биз эң мыкты суроолорду уктук. Жаштардын оюнан биздин серепчилер таасир алды, серепчилердин оюнан жаштар таасир алды деген ойдомун. Анда эмесе жыйынтыктоочу сөздү серепчилерге берсек. Эми баягы бүгүн аз да болсо кичине коррупция жөнүндө ой бөлүштүк биздин студенттер менен. Анан мен мындай ойлойм да, бул теманы дайым күн сайын, саат сайын, даже секунд сайын көтөрүш керек. Бул эле жердин эмес, жердин баарында болуш керек. Жана башта айтпадым, бизге аябай силерге жаман наследство, жаман мурас калтырдык депчи. Анан кийинки бизден кийинкилер оңдошуңар керек ошол мурастарды. Оңдогон аракетин кылышыңар керек. Жана араңарда отурган юристтер Сингапурдукундай жанагындай сонун закондорду жазышыбыз керек. Биз законду сүйгөн, туурабы? Өлкө болсок, законду сыйласак, биз аны деле жеңебиз. Сингапурдагылар бир 30 жылдын аралыгында бир каяктагы өлкөдөн кандай өлкөгө айланды. Кореяны карагыла. Анан ойлойм, балдар, аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Отношение, мамилеңер, окууга, үй бүлө, ата энеңерге тегерек чөйлөңөр болгон мамилеңер өзгөрсө, анан силер коомду да өзгөртө аласыңар. Коррупциядан жеңиш силердин колуңардан келет, мен ишенем. Баарыңардын ишиңер ийгилик. Коррупциянын очогу бул жерде силер баягы түз кабыл алып алдыңар да окшойт. Мен кыйырманды айтып жатпаймынбы? Анткени мектептен кийинки окуу жайдан алган адистик менен анан мамлекетке кызматкер болуп иштеп жатпайсыңарбы? Ошол себептен айтылып жаткан нерсе да. Анан мындай, коррупцияны жок кылуунун ар бир нерсе үй бүлөдөн, анан өзүңөрдөн башталат да. Мен студенттерге дайым айтып келем да, бассейнге барып, анан өмүр бою ошо бассейнди бүткүчөктө, бассейндин окуусун сууга түшкөндө окуп бүткүчөктө сууга түшпөй, кийин ошо суучул болуп, коргоочу болуп, жумушка киргенде дагы коррупциялык жол менен жумушка кирип, анан акыры барып өзү сууга чөгөлөт го. Вот ошол сыяктуу болбой, андан тышкары мен айткам, силерге эсептеп да бергем. Бир үй бүлөдө 3 студент окуса, баягы ушу ата эне ар бир студентке бер жагы 3 жыл, нар жагы 4 жылда $10,000 акча көрөт экен бир студенткечи. $10,000 болгондо 3 студент болгондо эле $30,000 акчаны ата эне 3 жылдын ичинде жөн эле берет экен силергечи. Анан ошондуктан ардактуу студенттер, силер анын ичиндеги канча акчаны билимге жумшадыңар да, канча акчаны тескери жолго жумшаганыңарды аны силер өзүңөр жакшы билесиңер. Ошол себептен урматтуу студенттер айтарыбыз, бүгүнкү күндөн баштап силер ушундай жолго барбаганга сөз бересиңерби? Сөз бересиңер. Анда Кудай буйрса, биз билимдүүгө дүйнө жарык деген девиз менен окуйбуз. Биринчиден ошол Бакыт агай, Рыскул агайга ыраазычылык билдирейин деп атам. Ушул теманы өздөрү көтөрүп, ошо эл уксун, көрсүн дегенине бул жакшы бир жишан да. Көп окуу жайдын жетекчилери менен жолугуп жүрөбүз, мындай нерсеге келгенде коркот. Ак үй не дейт, көк үй не дейт деп. Анан Кытайлардан бир нерсени алсак болчу да экен. Мисалы, алар коррупция кылган адамды дароо эле чекесине жазып туруп анан атат экен да, анан огун туугандарына төлөтүп алат экен. Анан биз ошол кол тийбестик деген нерсени алыш керек да. Ошонун айынан да көп коррупциялар болуп атат. Анан ошол шариятыбызда да айтат, ошол жанагы алгандагы, бергендагы не күнөөкөр дейт да. Ошон үчүн Куранда да бир аят бар. Силер өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр, коом өзгөрүлбөйт дейт. Коомду өзгөртүш үчүн силер жаштар чогум ушул күндөн баштап, ушул сааттан баштап башкаларга жардам берип, элибизди бир ушул коррупциядан чыгарганга, ар биринин колунда интернет бар. Агайлар айткандай буйрса, силер менен чогуу коррупцияны жеңебиз деген үмүттөбүз. Иманга маани бергиле. Ислам деген чоң дин, исламдын ичинде бардык жакшы нерселер бар. Жашоодон баштап, коррупциядан баштап, Аллага болгон байланыш, бардык нерсенин бардыгын, тазалыктын баарын ошол жактан табасыңар. Эгерде биз ыймандуу болсок, жаныбыздагыларды ыймандууга үгүттөсөк, баары жакшы болот. Эч качан коом үчүн кайдыгер карабайлы. Эринбейли. Кандайдыр бир жерде коррупция болуп аткан болсо, жаман иш болуп аткан болсо, жана агайыбыз айтып кетти. Бул уят деген сөздү акыр күндөрү колдонбой калдык да. Бул уят, муну кылба, кой минтпе, бирибизди тыя билишибиз керек. Ошондо биздин коомубуз оңолот. Мына азыр 21-кылымдын жаштары отурасыңар,
ушул бизге мамлекеттик деңгээлде бир уран керек болуп жатат да. Бир ураанды кармап алсак, ошо уран менен алдыга карай умтулуп жөнөшүбүз керек да. Бардыгыбыз ар бирибиз мамлекет үчүн күйүшүбүз керек. Ар бириңер мамлекет үчүн коомдун ичинде чоң ордуңар бар экениңер сезишиңер керек. Кичинекей болсо дагы салым кошушуңар керек. Ошентсек бардык ийгиликке жетебиз. Чоң рахмат барыңыздарга. Биздин жаштар сүйлөсүн теледолбоору соңуна келип жетти. Кудай карап турат баарыбызды үстүдөн. Ошондуктан Кудайдан корколу, коррупция кылбайлы эч качан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ошондуктан баарыбыз биргеликте коррупцияны жоюуга аракет кылалы. Ушул жерде 50 окуучу, 50 жаш муундар болсо, 50 жаш муун барып, дагы 50 адамга айтса, ар бир күн сайын көбөйүп отуруп, балким коррупция жоголот. Биздин телеканалды Марва ТВдан жекшемби күнү саат 8-де көрө аласыздар жана YouTube сайтыбыздан Марва ТВ жаштар сүйлөсүн 1 коп каналынан көрө аласыздар. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.